Дарыгерлерди сөгүп кетип атат, тилдеп кетип атат, айрым дарыгерлерди уруп кеткен күндөр болуп атат. Менин оюм боюнча биздин дарыгерлердин эч кандай күнөөсү жок, бардыгы эле туура текшерип, ушу туура направление берсе, элдер дагы кыйналмак эмес, биз дагы кыйналмак эмеспиз да. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна ишенбөөчүлүк болуп атабы, же болбосо алар менен элдин ортосундагы карым-катнаш үзүлүп баратат да, мурдага карагандачы. Ишенбөөчүлүктөнбү же өздөрүнүн кайрылуусунун келбегендиктенби? Ал эми бул бизде ооруканага кайрылган оорулардын санынын көбөйгөнүнүн бирден бир себеби дагы бизде кеңеш берүү бөлүмүндө биринчиден бардык специалисттер отурат. Анан текшерүүдөн өтүүгө толук түрдө муктаждык бар. Ал жерден аппаратурадан өткөнгө, анализдер тапшырганга бардык түрлөрү тапшырса болот да. Ал эми ошол эле текшерүүнү, ошол эле анализди үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан өтүп, анан үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна көзөмөлгө турса, өздөрүнө дагы жеңил болмок, бизде дагы очередь азаймак да. Эми азыркы бүгүнкү күндө карасак, кеңеш берүү бөлүмүндө очередь деле жок, мындай карагандачы. Просто бир бейтаптын артынан 3-төн 4-төн кошумча коштоп жүргөн ата-энелердин саны көбөйүп, очередь адамдын саны ошон үчүн көбөйүп атат да. Аларды сыртка чыгып туруусун өтүнгөндө алар медициналык кызматкерлер менен аябай жаман сөздөр менен айтышып, дарыгерлердин бейтаптарды көрүүсүнө тоскоол болгон учурлар болуп атат. Дарыгерлерди сөгүп кетип атат, тилдеп кетип атат, айрым дарыгерлерди уруп кеткен күндөр болуп атат. Эл менен дарыгерлердин ортосунда түшүнбөөчүлүктөр көп кездешип атат да, ошо очередтин айынан. Стабилдүү болуп калды. Мурунку айларга караганда мурда күнүнө 200дөн 350ге чейин бейтаптар жатып аткан. Азыр стабилдүү түрдө 540 кровать ээленген. Азыркы убакта бүгүнкү күнгө 40 кровать запас бош месталар бар. Мурдагыдан абал туруктуу азыркы убакта. Күнүнө канча болуп калат ошондо азыр? Азыр күнүнө кайрылгандардын саны 70ге чейин жетип атат түнкү күзөттө. Күндүзгү күнү педиатрдын өзүнө кайрылгандардын саны 120дан 150ге чейин кайрылып атат. Ал жерде 3 педиатр отурат. Үчөө кезексиз очередь алып атат, кабыл алып атышат. Бирок бейтаптардын бир туура эмес кайрылгандардын саны аябай көп. Себеби баланын биринчи белгилери байкалганда эле, симптомдор, оорунун биринчи белгилери байкалганда үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылып, ошолордон туура дарыланса, ошондо бизге дагы жеңил болмок, алардын өздөрүнө дагы жеңил болмок да. Например, райондордон келип алышат. Жолгура алып келдик, биз эрте менен келдик, кечке жүрдүк деп. Бул жерде үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда дарыланып, алардын дарылануусун улантып, алардын көзөмөлүндө туруп, анан жакшы болбосо бизге жолдомо менен келсе, биз түзмө-түз кабыл алуу бөлүмүнөн кабыл алат болчубуз да. Бул жерден азыр кээ бирки пландуу түрдө жаткан дарылар же болбосо жөн эле көрсөтүп келейин деп кайрылган балдардын ата-энелердин саны көбөйүп кетти. Эгерде райондордон үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан, например, кардиологко деп жөнөтсө, кардиологко акысыз кирип көрүнүп чыгат. Ал эми ошол эле учурда ал направлениеге кардиологдон текшерүүдөн өтсүн, ЭКГдан өтсүн, эходон өтсүн деп үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда жок дейм мындай аппараттуу текшерүүлөр. Алар туура жолдомо берсе, алардан бекер өткөрүлөт. Ал эми алар жөн эле кардиологдон өтсүн десе, кардиолог ошол эле бейтапты ошол убакта невропатологдон өтүүсүн суранса, невропатологко 33 сом төлөп кирүүгө туура келип калат. Анын себеби үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жолдомосу жок болуп калат. Бул антимонополиядан өткөн, тарификация илинип турат ар бир эшикте. Анан ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда базовый анализдер деп коебуз. Мисалы, общий анализ моча, общий анализ крови, калная яйца келисти. Ал бүт жерлерде текшерсе болот, бүт үй бүлөлүк дарыгерлер тобундачы. Ал эми үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун негизинде текшериле албай турган анализдер бар. Аларга эгерде жолдомо менен келсе, бизде бекер текшерилүүгө болот. Күндөн бери сандалап жүрөм, кече мунулардын ар бир кириши кабинетке кириши платный. Направление менен келгенден кийин бесплатный болуш керек. Кабинетке кирсең, огул бир кассага төлөйсүң. Сен ушул эле эмеден бул кабинетке келгесиң, башкасына төлөйсүң дейт. Ал жерде жөнөткөндө сиз өзүңүз медикесиз, сиз туура жөнөтүш керек да, обследование на УЗИ, на ЭКГ, на ЭЭГ деп туура жазып берсе, обследованиянын 100дөн ашык түрү бар, онун баардыгын жазып неме кылбайт да, сизге керектүү гана специалистке, керектүү гана неме обследование жазып берсе, ошондо бизде бесплатно болмоксуз да. Сизге жөн эле консультация к врачу эндокринологу
на консультация берилип и обследование. Значит, направлением тура эмес. Направлениени үй-бүлөлүк дарыгерлер туура эмес жазып жөнөткөн да. Бул жерде эжени консультация на гастроэнтерологу и аллергологу и нефрологу деп бергенде алар анализ жазмак. Ошондо анан туура болмок да. А бул жерде өзү үй-бүлөлүк дарыгерлер туура эмес направление берип коюп, ортодо эже кыйналып жатат. А эгерде олар направлениени туура берсе, биздикилер дагы сразу текшерип, сразу жөнөтүп, сразу кетмек. Бул жерде биздин менин оюм боюнча биздин дарыгерлердин эч кандай күнөөсү жок, бардыгы эле туура эле текшерип, практически невозможно бир күндө обследовать этип кетиш. Тем более 3-4 специалисттин анализин бир күндө алып бүтө албайт. Даже шаардагылар эртең менен келип кечки обследование алып бүтпөйт. Ал плановый больнойлор бүгүн келип анализдерин тапшырып коюп, эртеси консультацияга келет. Азыр эженикиндей ситуацияда башка адамдарга кантип кеңеш берип кетебиз? Эми кеңеш берерим, ошо үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна айтмакмын да, биринчиденчи, эми ата-энелердин көпчүлүк медицинадан образованиясы барлары бар, жоктору бар, алардын көпчүлүгү түшүнүгү болбойт медицинадан. Ошол медицинадан түшүнүгү бар, ошо кагаз жазып отуруп жөнөтүп аткан дарыгерлерге, медайымдарга, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна айтарым, ошо туура направление берсе, элдер дагы кыйналмак эмес, биз дагы кыйналмак эмеспиз да. Себеби туура эмес направление берип коюп, мисалы мына эжени мисал кылсак, чаткалдан келиптир, 2 күндөн бери, 3 күндөн бери жүрөм дейт. Бир канча ооракерчилик тартылыптыр. Ушуну туура направление берсе, ошол күнү бардыгын эле анализдерин алып туруп, эртеси ошо анализдин жыйынтыгы менен текшерүүдөн өтүп кетип калмак да, эже дагычы 2 күндө кетип калмак. Бир күндө обследованиядан өтүп кеңеш алуу өтө кыйын. Себеби лаборатория түшкөчө анализ алып, түштөн кийин гана ошол анализдердин жыйынтыгын чыгарып, ошонун результатын даярдашат. Ал анализ эртесине күнгө даяр болуп келгенине консультациясына эртең менен келип анализдин результатын алып, кеңеш берүүгө кирсе боло берет.